УКАСтагы чек ара тилкесин алганда ал ошо кошуна мамлекеттин жери болуп белгиленген. Тажик Республикасы менен биздин ортобуздагы чек ара өтө татаал. Ошол жерлерди биз мындай айтканда Кыргыз Республикасынын карамагына өткөрүп жазып алууга жетиштик да. Бийлик өкүлдөрү менен чечилбейт. Бул жергиликтүү калктын жардамы да керек. Чек ара деген нерсени бир күндө чечип койсо болот эле, же болбосо бир айда чечип койсо болот эле. Эмнегедир ушул мезгилге чейин созулуп, бул чечилбей келет деп көп жерде айтылып келет да. Тажик жана Кыргыз Өзбек мамлекеттик чек араларын тактоо боюнча ушу өкмөттүк делегацияны Камчыбек Кыдыршевич ташип жетектейт. Ушул киши келгенден бери биз азыр мына Тажикстан боюнча уже макулдашып эртең буюрса мына март айынын 1-декадасында жолугушууну өткөрөлү деп атабыз. Мына Камчыбек Кыдыршевич азыр дарыланында жүрөт. Ушул киши келсе, мына март айында жакшы болуп дарыланып келип мына жумушка чыкса, мен ойлойм, ушу март айынын 1-декадасында Тажик Республикасынын ушу өкүлдөрү менен жолугуп, мына биздин ушу жарандар тарабынан коюлган ушу баардык маселелерди ошол жерде карап, мындай чечкенге аракет кылабыз. Өзүңүздарга маалым болгондой, бул Тажик Республикасы менен биздин ортобуздагы чек ара өтө татаал. Баягындай кээ бир жерлерде айрыкча мына Баткен району, Аксай, Көкташ айылдарында, ошондой Лелек району кээ бир жерлеринде шахматтык тартипте мындай жайгашып калганда, кээ бир биздин атуулдар тиги тарапта жашап, алардын атуулдары биз тарапта жашап, бул жерде өзүң ушундай болгондон кийин өтө бул кыйын маселе экен сүйлөшүү. Анан ушуну тактап мындай чечкенге көп убакыт талап кылынып атат. Биз эми муну сөзсүз чечкенге аракет кылабыз. Бул жерде ошо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, айыл өкмөттүн башчылары, акимдер, анан ошол жерде кээ бир чек араны билген адамдар да биз пайдаланып өзүнүн жумушубузда ушундай бир эме ушу иште пайдаланалы деп атабыз. Негизинен эми бул баягы биздин ошол жумушчу топ жүргөн маалда биз жанагындай ошондой кишилерди пайдаланып атабыз да, эксперттерди. Атак делегациянын деңгээлинде бул жерде биздин ошо атайын бекилген жобобуз бар. Ошол негизинде бул эки тараптуу паритеттик негизде гана ошондой комиссия мүчөлөрү катышып, ошолор сүйлөшүп өтөт. Бул жерде баардык тармактардан өкүлдөр катышат. Ошол райондордун госиркчилеринин башчысы, ар бир райондо, андан кийин ошо областтык жетекчиликтин биринчи орун басары, Тышкы иштер министринен, чек ара кызматынан, жер боюнча бир агенттиктен, суу боюнча агенттиктен, ушу баардык тармактардан биздин комиссияда мүчөлөр катышат. Ошондуктан бул жерде баягы бир тараптуу мындай биздин эмелерден катышпай калды деген мындай дооматтар болбош керек да. Анан эң негизгиси дагы бир айтып кетчү нерсе, азыр биздин көп жарандарыбыз ушу кээ бирде мындай такталган маалыматтардын негизинде болсо керек, ушу биз мынандай жерибиз өтүп кетти, тигиндей жерибиз өтүп кетти деген мындай дооматтарды коюп атат да. Мен айтат элем ушу биздин жарандарга, ушу биринчи ушу такта маалымат так алып алып ошону айтсаңыздар. А то кээ бир биздин телекөрүүчүлөрдү, радио угуучуларды мындай башка эмеге мындай жолго эме кылып үйтөп коюп атабыз да, туура эмес жактарга. Эми бизде ушу такталган карталарыбыз бар. Биз Союздан ушу мына эмеден бери, биз Кыргызстан мамлекети курулгандан бери бизде ушу тийиштүү карталар бар, картографик материалдар. Ошо бизде бар материалдар кошуналарда да бар. Ошолор менен биз такташып, макулдашып, кээ бир жок материалдарды биз барып мына Россиянын Москвага барып, архивдерден таап келип, ошо кошуналар менен ошону такташып, аларга мындай далилдеп отуруп, анан бул чек араны чечип атабыз. Кээ бир айылдардын жарандары туруктуу пайдаланып келген. Өздөрү бүгүн мына биз интернет блогтарынан башка жактардан угуп атабыз. Бул жерде эч качан Өзбек Республикасынын жарандары пайдаланган эмес. Бул өмүр бою Кыргызстандын жери болгон деп айтып келишет да. Туура ал жерди биз пайдаланып келгенбиз. Бирок ошол мен жана белгилеп кеткендей, ошо 55-жылкы картографиялык жана 61-жылкы УКАСтагы чек ара тилкесин алганда ал ошо кошуна мамлекеттин жери болуп белгиленген. Мисалы адамдардын үйлөрү жок, курулуш аянттары жок, жайыт же болбосо мындай интенсивдүү пайдаланууда болбогон жер аянттарынан берүү жолу менен, алмаштыруу жолу менен биз ушул 61,63 гектар жер аянтынын ордуна 38,4 гектар жер аянтын берип, алмашуу жолу менен чек ара тилкеси такталып жазылган. Бул 25-24-25-26 чек ара чекиттери бул 2001-2002 жылдарда эле жазылган. Бирок ошону биз ал жерде айта турган болсок, ошо 61 гектар жердин ичинде 20 гектар сугат жер аянты бар. 4 гектардан ашык канал, лоток, суу жолдор болгон. Андан сырткары ошол жарандардын жашап аткан жана бүгүнкү күндө колунда мүмкүнчүлүгүнө карап
үй салып аткан, ошондой эле суга жер аянты катары үлүш катары пайдаланып аткан жерлер болгон. Ошол жерлерди биз мындай айтканда Кыргыз Республикасынын карамагына өткөрүп жазып алууга жетиштик да. Мен ойлочумун бул жерден биз жакшы жумуш аткардык. Себеби бир адамдын үйү Өзбек Республикасына же болбосо Тажик Республикасына өтүп кетсе бул өтө чоң трагедия деп эсептеп келебиз. Андай болгон эмес, ал жерде үй же болбосо курулмалар өткөн эмес. Биз ошол жерлердин баардыгын Кыргыз Республикасынын пайдалануусунда калтырып, анын ордуна ошол конечно кээ бир жерлерде жайыт жер өтүшү мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок суга жана үйү бар жерлерге караганда ал бир кыйла өткүрдүүлүгү төмөн болуп эсептелет. Андан сырткары дагы бизде көп маселе болуп келип атат. Мына чек арадагы такталган жерлерде бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда жана жогоруда белгилеп кеткендей ошол мал бизнеси же болбосо ошол контрабанда аркылуу ар кандай жүктөрдү ташуу маселелери көп болгонуна байланыштуу ошол жерлерде убактылуу инженердик курулмаларды куруу боюнча эки мамлекеттин чек арачыларынын макулдашуу болуп, ошол жерлерде Кыргыз Республикасы тараптан акча каражаттар бөлүнүп берилип, жылына чек араны тор сымдар менен тосуу маселелери жүрүп атат да. Ошол жерге келгенде дагы ошол биздин жарандар тарабынан нааразычылыктар чыгып атат. Себеби бул эки тараптуу комиссия чек ара сызыгынын өтүүсүн аныктаган. Андан кийин ошол чек ара сызыгы өткөндөн кийинки бул биздин өзүбүздүн ички маселелерибиз деп айткым келет. Себеби ал жерде ошол чек арачылар жүрө турган жол маселесин чечиш керек. Алардын техникасы жүрө турган маселеси чечилиш керек. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан атайын жобо мыйзам кабыл алынып, ошол чек ара тилкесинен 50 метр аралыкта ошондой жумуштар жүрүшү керек деп белгиленген. Бирок андай эмес. Биз бүгүнкү күндө ошол кырдаалга байланыштуу элдердин кайрылууларына карап, ошол кээ бир жерде 15 метр, кээ бир жерде 20 метр жол жерлерди бүгүнкү күндө ошол жана айыл чарбасында пайдаланып аткан жер болушу мүмкүн. Же болбосо жайыт жер аянттары аркылуу өтүп атат. Ошого да биздин жарандар мындай айтканда нааразычылыктарын билдирип атат. Бул боюнча мына жана белгилеп кеткендей демаркация жумуштары буюрса жүрөт деп аракет кылып ошол алгачкы иш кагаздарды даярдалып атат. Ошол демаркация жумуштары жүргөн мезгилде канча жарандын үйү ошол демаркационный линияга туш келет, же болбосо канча гектар жер аянты туш келет, ошол эле жер үлүштөрү, же болбосо коро сарай, жол, суу кандай жерлердин түрлөрү ошол чек ара тилкесине туш келгендигин аныктоо боюнча атайын өкмөт тарабынан комиссия түзүлүп, бул боюнча жумуштар жүргүзүлөт. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин алдына чек ара кызматынын директору полковник Шашеев Ларбекзарлыковичка берели сөз. Бул киши айтып берсин өзүнүн эмесин. Саламатсыңарбы урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Менден мурун айтып кеткендей, азыр чек арада өтө көп көйгөйлөр бар. Ал көйгөйдү бир эле чек арачы же өкүл бийликтери менен бийлик өкүлдөрү менен чечилбейт. Бул жергиликтүү калктын жардамы да керек. Биринчиден түшүнүү менен ошого мамиле кылуу. Чек ара кызматы чек аранын тилкесин көргөзүп берген жерде өзүнүн кызматын апарат. Бирден бири болуп турган тапшырма бул чек ара тилкесине өзгөрүүгө жол бербөө же коңшу мамлекеттердин жарандары тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагын колдонууга жол бербөө. Жана ошондой эле чек ара кызматынын да бирден бир болгон алдында турган тапшырма бул чек ара өкүлчүлүк ишмердүүлүгүн жүргүзүү. Бул чек ара өкүлчүлүк ишмердүүлүгүн жүргүзүү чек арада жаңжал болтурбоого жол бербөө же болбосо ар кандай маселени дипломатиялык же болбосо сүйлөшүү негизинде ишти чечүү. Ушул тармакта дайыма иштер жүрүп атат. Мына акыркы күндөрү маалымат каражаттарына чыгып аткан жерлерде дайыма чек арачылар бар. Өзүбүздүн визави коңшу мамлекеттин чек арачылары менен дайыма сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ар кандай чыккан маселени сүйлөшүүнүн негизинде чечүүгө иш алып барылып атат.